адам иш кылаарда же болбосо кесип тандоодо негизи бир чечимди кабыл алып жатканда өзүнүн жүрөгүнө кайрылыш керек. Жүрөгү калп айтпайт. Ал эми ички дүйнөсү менен кеңешкенде, ички дүйнөсүн уккан учурда гана бул туура тандоо болот да. Кутман күн, жалпы салам бардыгыңыздарга. Анан бүгүнкү күндө азыр эң эле актуалдуу болуп жатат. Бул 2024 анан 2025 жылдын азыр окуу бүтүп жатпайбы? Мектеп окуучулары кесип тандоого келатат да. Ошону менен эле бирге ата-энеси менен бирге кесип тандап атышат да. Кесип тандоого келгенде дагы ар бир баланын жөндөмүнө жараша, же болбосо канындагы, же болбосо ата-энесинен келаткан, же болбосо тек жагынан келаткан касиеттери дагы бар. Бул чоң талант деп айтабызбы, же муундан муунга өткөн нерсе деп айтабызбы, ар ким өзүнүн түшүнүүнө жараша талдайт да. Анан кесип тандоого келгенде биз илимдин негизинде, мисалы сандардын негизине алганда 1-9 чейинки сан боюнча айткым келип атат да. Ар биринин өзүнүн жөндөмү, шыгы, таланты бар да. Кайсы профориентация деп коет, мектепти бүткөндөн кийин кесип тандоого келгенде багыты бар. Бирок таңуулабайбыз. Сен ушуну окушуң керек экен, сенин туулган күнүң мынчасы экен, сен ушуну окусаң эле ушундай болот деген таңуулоо жок да. Бирок тандоо бар бизде. Анализ аркылуу тандасак болот. Ушуну айткым келип жатат. Бүгүн ошондо кесип тандоо боюнча бөлүшөлү. Кесип тандоого келгенде 1-9 чейинки сандын ар биринин кандай кесипти тандаса болот, ушуга мүмкүнчүлүктөрү барбы? Тандоодо мисалы арыз ооба жоктун ортосунда отурсак, анда ошол жерден талдөөгө өтөлү да. Сүт сайдын же болбосо сандын негизги идеясы, сүт сайдын негизги идеясы ар бир туулган күндүн өзүнө таандык уникалдуу энергетикалык коду бар. Ал адамдын мүнөзүнө, жөндөмдөрүнө, талантына, мүмкүнчүлүктөрүнө 1-9 чейинки сандын энергиясына ээ. Анан бул жерде бул сандардын энергиясынан биз эмнени билсек болот? Ал адамдардын логикасын, алардын эрктүүлүгүн, алардын интуициясын, жашоодогу эрктүүлүгү, туруктуулугу, аналитикалык ой жүгүртүүсү, ушунун баардыгын камтыйт. Бирок 1-9 чейинки сан биз баардыгыбыз адамдар бири-бирибизге окшош эмеспиз. Биздин айырмачылыктарыбыз бар да. Мисалы бирөө сезимтал болсо, бирөө чечкүндүү, бирөө мисалы иштерман, бир гана натыйжаны көргөн сандар болуп атпайбы? Ошо сандын энергиясына жараша да биз кесип тандоого келсек, бир аз жеңилирээк болот эле да. Бирок адам иш кылаарда же болбосо кесип тандоодо негизи бир чечимди кабыл алып жатканда өзүнүн жүрөгүнө кайрылыш керек. Жүрөгү калп айтпайт. Ал эми ички дүйнөсү менен кеңешкенде, ички дүйнөсүн уккан учурда гана бул туура тандоо болот да. Мен сунуштай кете турган нерсе, келиңиздер, 1-9 чейинки сандардын мисалы 1-inde, 10-unda, 19-unda, 28-inde төрөлгөндөн баштап 9-у, 18-и, 27-си төрөлгөндөргө чейинки балдардын же болбосо бүгүнкү күндө келечек муундун кесип тандоосуна бир аз токтоло кетсек дедим эле да. Балким ушул азыркы сиздерге берилип жаткан билим же болбосо сиздер угуп жатсаңыздар, балким сиз 10 кишиби, 20 кишиге пайдасы тийип калар деген ниетте да. Мисалы санаасаны бирлерге келгенде булар кандай кесипти тандаса болот? Булар кандай адамдар да? Санаасаны булар 1-inde, 10-unda, 19-unda, 28-inde. Эмне үчүн санаасаны биз билебиз? Санаасаны бул биздин мүдөбүз да. Булар 33 жашка чейин мисалы кесип тандаганда факультетке бара турган болсо, менеджмент жана башкаруу, экономика жана финансы, саясаттануучу, мамлекеттик башкаруу, ишкердик жана стартаптар менен алектенсе болот. Ошол факультетке тапшырса болот да. Жамааттык укук, эл аралык укук жана бизнес башкаруу, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, лидер болуу, психология, чечендик өнөр, ораторский искусство да буларга берилген. Ушундай факультеттерди тандаса болот да. Качан, кайсы жерде болбосун, менеджмент, факультет менеджмент, кайсы тармакка барса дагы ушул жактарды тандаса болот. Эми санаасаны 2-синде, 11-inde, 20-сында, 29-unda төрөлгөндөрдүн кайсы кесипти тандаса болот? Бул таңоолоо эмес, бирок ошол эле учурда көрүңүз, балким сизге кесип тандоодо жардамы тийип калар.
Эми экисинде, 11-inde, 20-сында, 29-ында төрөлгөндөрдүн булар кандай адамдар дей турган болсок, же болбосо буларга кесип тандоого келсек, эки деген энергияны алып жүрүшөт. Дипломатия жана тынчтык жаратуу. Булардын артыкчылыгы эң чоң сүйлөшүүлөрдө, булардын эң чоң артыкчылыгы сүйлөшүүлөрдө, команда менен иштөөдө, адамдардын ортосундагы мамилелерди жакшыртууда, кырдаалды жумшартууда, келишим түзүүдө булар мыкты келишет. Эми кесип тандоого келгенде булар кимдер? Булар дипломат. Дипломатияда мамилелерди жана жагдайларды түшүндүрүүдө булар эң компетенттүү адамдар, сапаттуулугу. Эми булар кесип тандаса же болбосо факультет тандабай турган болсо, ментор, тренер, иштиктүү байланыштар ушул жактарга келет. Эми тагыраак айта турган болсок, психология жана психотерапия, эл аралык мамиле жана дипломатия, медиация жана конфликтология, персоналды башкаруу, социалдык илим жана коммуникация, искусство таануу жана тарых, жамааттык маданият, маданияттануу, лингвистика. Булар эл аралык тилчилер да боло алышат. Энергиясы ушуга иштейт да, экилер. Муну эми өзүңүздөр дагы баланын жөндөмүнө, шыгына, анын талантына карап туруп кесип тандасак, бул абдан жакшы болмок. Эми 3-үндө, 12-синде, 21-инде, 30-ында төрөлгөндөр булар кимдер? Булар мугалимдер, аналитиктер, наставниктер, педагогдор деп алып атабыз. Эми ошол эле учурда кесипти кандай тандасак болот? Кесип тандоого факультетке бара турган болсок, маалыматтарга анализ жүргүзүү, финансылык аналитика, экономика жана статистика, бизнес аналитика, бухгалтердик эсеп, программалоо жана IT, математика, уюштуруу иши жана персоналды башкаруу, медицина, дарылоо иши жана фармакология, системалуу инженерия, робот техникалык илим жана инженерия. Кесип тандоодо ушул саны 3-төргө тандоо өтө жакшы жана көп. Анткени булар мыкты башкаруучу, бардык ишти талдоо аркылуу кылган үчүн булардан эң мыкты мугалимдер, тренерлер чыгат. Бүгүнкү күндө биз дагы ана кененирээк токтоло кетебиз. Азыр эми кесип тандоодо 4-үндө, 13-үндө, 22-синде, 31-инде төрөлгөндөргө келели. Булар кимдер? Булар новатор, булар жаңылоочулар. Ошол эле учурда бүгүнкү тил менен, бизнестин тили менен айта турган болсок, булар маркетологдор, болгондо дагы креативдүү. Эми кесип тандоо. Булар маркетинг жана жарнама, медиа жана коммуникация, публистика, журналистика, искусство жана креативдүү индустрия, режиссердук иш жана сценарий жазуу, технология жана IT, ишкердик жана инновациялар. Укук коргоо ишбердиги менен алектенсе болот экен. Ошол факультетти тандаса болот экен. Анан буларды да кошумчалай айта кеткенде, эң мыкты архитектор болушат, анан эң мыкты укук коргоочулар. Эми саны 5терге келе турган болсок, 5-инде, 14-үндө, 23-үндө төрөлгөндөр булар масштабты кеңейтүүчү, өнүмдү көрүүчүлөр да, логикалык ой жүгүртүү, анан логистикалар келет буларга. Масштабты кеңейтүүчү дегенде биз кандай түшүнөбүз? Азыр факультеттин айтып өтөлү, эгер бизнес жана ишкердик, логистика жеткирүү системасын башкаруу, программалоо, маалымат технологиялары жана автоматташтыруу, коомчулук менен байланыш, инженердик иш, математика жана физика, мода, стиль жана эстетика, жамааттык укук жана бизнести жөнгө салуу. Ушул факультеттерге тапшырса, булар өзлөрүн табат эле да. Эми 6-сында, 15-инде, 24-үндө төрөлгөндөр булар кимдер? Жаратмандар же болбосо чыгармачылык. Бул кандай адамдар дегенде, чыгармачылык адамдар, артист деп бөлөр да. Кесип тандоодо факультетти ала турган болсок, искусство жана дизайн, архитектура, интерьер, кийим, зергерлер ишкерлиги, финансы жана инвестиция, көркөм искусство, бул живопись, скульптура да, туризм жана конок үй бизнеси, люкс менеджмент, эмоциялар психологиясы, инсан аралык мамиле, могу эмоциялар психологиясы творческая психология менен кетет. Инсан аралык мамиле, VIP кыймылсыз мүлктөрдү башкаруу,
туризм жагына тапшырганда алтыларга бул абдан жакшы. Анан искусство институтундан өзүлөрүн тапса болот да, ошол кесип тандоого келгенде. Бул терең берилген, ошо жанагы бул кесиптерди азыр биз таңуулабайбыз, ошону окушуң керек дейбиз. Биз бир гана сунуштайбыз. Тандоо, талдоо ал ар бир адамдын өзүндө болот. Мындай кесип тандоого келгенде биз ата энебизди же болбосо коомдо ушул жакшы экен деп, ушунда мен жакшы пайда көрөт экем дебешибиз керек. Себеп дегенде окуп алабыз, 5 жыл окуп алабыз, 5 жыл иштеп алабыз, бирок меники эмес экен деп жан дүйнөбүздө кыйналып жүрүп иш тапкан же болбосо акча тапкан анын пайдасы деле болбойт да. Душа не реализуется. Эми жетилерге келе турган болсок, булар инноваторлор, бүгүнкү тил менен айта турган болсок, кризис менеджмент жана өзгөрүүлөрдү башкаруу, тобокелдикти башкаруу, альтернативдүү медицина жана йога, жан дүйнөнү изилдөө, философиялык изилдөө, инновациялык ишкердик, психология жана нейроилими, бүгүн нейросет биз билип атабыз, кандай күчтүү келди, замандын же болбосо агымдын таламына жарашында болуп атат да. Экология, саясаттануу, юриспруденция, буларда дагы жетилерден дагы эң мыкты философтор, эң мыкты изилдөөчүлөр болот. Жетинин энергиясына келгенде биз бир гана йога менен калбашыбыз керек да. Жетилердин ачылышына буларга жанагы жашоосундагы терең иреттүүлүк керек дагы. Биз жетини көбүн эсе түшүнбөй калып атабыз да. Болбосо бул бардык иштин устаты. Булар перфекционист болгон үчүн эң мыкты устат болуп чыгып келишет да. Булардын мисалы кесип тандоого келгенде мен бул жерден айтайын да, кризис менеджмент жана өзгөрүүлөрдү, нейроилим башкаруу, тобокелдик башкаруу, альтернативдик медицина. Могу альтернативдик медицина көп адамдар түшүнө албайт да, бирок бул жетиге ушунчалык жакшы берилген. Анан жакшы ачып бере алат. Анткени булар эң мыкты изилдөөчүлөр да. Альтернативный медицина деген Да. Ол мисалы бизде медицинада химия менен немете турган болсо, дарылай турган болсо, альтернативный болсо бул дене көнүгүүлөр менен, бүгүнкү тилде алганда медитация, визуализация жана руханий тил менен, мисалы нарк насил менен, мисалы кыргызчылык жанагы биз айтып келебиз го, ушул нерселер менен, чөптөр менен, туура дем алуу менен айыктыр. Мунун баары жанагы альтернативный медицинага кирет. Кээ бир учурларда эми бул биздин жашообузда, биз азыр жерде эле жашап жатабыз, биз көрүп жатпайбызбы, медицина жардам бере албай калган учурда башка дары дармек, башка бир жасалган иштер менен, же болбосо жанагы бир маздар менен, чөптөр менен, мунун баары, мисалы же болбосо тоого чыгып туура дем алуу, ат минүү, сууда сүзүү, суу бойлоп басуунун баары бул химиялык жол менен эмес, альтернативный, жан менен иштеген, дене менен иштеген. Ошол жетилерге жарашат экен да? Жетилер ачып бере алат, анткени булар өтө мыкты тажрыйба топтоп, мисалы Гималайда же болбосо Индияда же болбосо Балиде бүгүнкү күндө жүргөндөр ким? Жетилердин энергиясында. Ушулар ачып бере алат, Йогачы? Йога дегенге эмне түшүнөсүң? Өзү йога болуш керекпи, же бирөөнү үйрөтүш керекпи, же йога деген жетилерде йогист деп атпайбы? Булар мыкты философтор, генийлер, мисалы жана көп Гиппократтар, врачтар деп кайсы бир жылга кайрыла, кылымга кайрыла турган болсок, жалаң жетилердин энергиясынан чыккан да. Анткени булар мыкты ишке ашыруучу, анткени буларда эмне? Күмөн саноо жок. Мында сомнение жок, күмөн саноо деген өзүнө иш албай, анан эки анчылыкка бурулуп атпайбы? Жетиде ал нерсе жок. Айтты, деди, жасады да. Ошон үчүн мындай коркпойт, практиковать эте алат экен да. Анан бир гана жети оңой телосын башкара алат экен. Оңой дисциплинага алып келет экен. Ошон үчүн жанагы 2 саат, 3 саат, 5 саат, же болбосо жана тоодо 12 саат, же болбосо 24 саат, 72 суткага чейин, немеге саатка чейин тамак ичпей, өзүнүн только дыхание менен правильный, бир гана суууртоо же тамчылатуу менен алгандар бир гана жетилерге берилген да. Бүгүнкү күндө ПП деп коюп атабызбы, жанагы ушундай немелердин баары жетилер. Бул йога дегенде мындай айтат элем да. Кудай жана мен деген абал, ошол абалды кармай алат да, боштукту. Биз мисалы боштукту кармай албайбыз. Дайыма акылыбызда мындай да, ойлор, ой келет, анан ой жүгүртүү башталат, кыялдануу, рахаттануу, акылды. Бул жерде бир иштерди бүтүрө эле бош эмес да. Жетинин энергиясына көбүрөөк боштук келет. Когда биз жанагы йога жасап жатканда, же болбосо бир көнүгүү жасап жаткан учурларда да биз ошол боштукту алып келебиз.
Ошон үчүн спорт, йога, бий, жанагы фитнес клубдар, залдар бүгүн ошол да бүт бар. Анан жөө басуу, тоого чыгуу, энергия алмаштыруу, башка өлкөгө чыгып кайра келүү, ушунун баары ушул энергияда. Ушул жөнүндө кеп болуп атат да. Бул бүгүнкү күндө прям аябай актуалдуу да, керек. Ар бирибизге керек да. Философиялык изилдөө, инновациялык ишкердик, ооба, потому что буларда өтө күчтүү. Анан булар дагы эң мыкты юристтер болот экен, акыйкаттан эң мыкты детективдер болот экен. Изилдөөчү. Ооба, жетилер. Жетилерге келгенде биз аны көрбөйбүз да, на самом деле ошондой. Жетилердин энергиясына келгенде биз мына 4-7лерге келгенде сөз аябай узарат. Мисалы, бирлерди билдик, ооба күчтүү деп айтат экенбиз, ооба 9дарды жокерлер дейт экенбиз, бирок 4 менен 7лерге келгенде бир басым кылабыз да. Көпчүлүк учурда адам өзүн таппай калат. Бирок на самом деле булар кандай адамдар дегенде бул жерде аябай жакшы жазылган да. Булар жекти иштөөнү жактырышат, көз карандысыз изилдөөлөрдү жүргүзгөндү жакшы көрөт. Булар популярдуулукка эмес, көбүрөөк өзүнүн максаттарына жетүүгө. Анткени булардын перфекционист, өзүнүн койгон, өзүнүн немеси бар, фокусу бар, только ошо менен алектенет. Бул керек эмес да. Бул иш жүзүндө болгондо тез ишке ашырат, результатка тез чыгарат. Анан дагы мунун эң жакшылыгы, могу акылдагы жанагы эгосы, рахаттануусу жок да, бул түз гана кетүүдө. Сана саны 8дерге келгенде булар 8-inde, 17-синде, 26-сында төрөлгөндөр да. Булар кандай адамдар? Булар результатты көргөн, акыркы жыйынтыкка жеткен, булар контролер адамдар да. Бышыктап, тактап турган. Эң акыркы результат. Эми мындай айтканда көзөмөлдөөчүлөр деп койбоймбу? Көзөмөлдөөчүлөр ошондой эле келет. Мисалы, кесип тандоого келгенде деле көзөмөлдөөчү же болбосо мурда контролер деп айтчу элек го, ушундай кесип бар да, бар болчу. Ар бир илимде, ар бир техникада бар болчу бул нерсе. Координатор деп түшүнүш керек, же болбосо практикалык деп түшүнүш керек да. Булар кесип тандоого кандай тандаса болот? Мыкты финансисттер. Финансы, кредит жана башкаруу, аудит, эсеп, кысап. Ошолорго берилген. Инвестициялык анализ, активдерди башкаруу, кыймылсыз мүлк, объектилерин башкаруу, сапатты контролдоо жана стандартташтыруу, операциялык менеджмент, коопсуздук индустриясы, тобокелдиктерди башкаруу, салык иши жана салык боюнча консультация берүү. Анан буларды биз көбүнчө каяктан көрөбүз? Чоң производстволордо, чоң цехтерди көрөбүз. Завод, фабрикаларды көрөбүз. Анткени бул жактарда болгондо эң мыкты өзүлөрүнүн ордуларында болот да. Анткени булар ОТК контролер, баардык иште, баардык кадрда ушул нерсе керек да. Ошентип булар өзүлөрүн таба алат. Кесип тандоого келгенде мыкты финансист деп дагы айттык. Ошол эле учурда булар деле эң мыкты экологдор болот экен, политологдор болот экен. Булардан биз артка качпашыбыз керек да. Окуу тапшырууга келгенде келгиле ушул жака. Буларга кандай деп неме бере турган болсок, стратегиялык пландоо, узак убакытка инвестициялоо, туура ресурстарды башкаруу жана сарамжалдуулук, каржылык эрежелерин сактоо жана так эсептөө. 8дер күчтүү лидерлер, ийгиликтүү бизнесмендер, материалдык дүйнөнү башкаруучулар. Мисалы, буларга кандай айтат элем? Экономить надо экономно деген сөз ушуларга. 8дерге тиешелүү да. Бул жакта азыр мен жаңы эле кесибин айтып өттүм. 8дерге жанагыдай коллектив акча чогултканда эме бир жака барабыз, экскурсияга барабыз, походко барабыз деп өткөндө баарын ушу 8дерге бериш керек акчаны. Негизи 8 бир тыйынын да коротпойт, аны туура бөлүштүрөт. Мисалы, походко деп атпайбызбы? Биз ашыкча эле бир нерсени көп алып алабыз. Адамдын санына карабайбыз. Канча грамм, канча килограммына чейин ал бөлүп эсептеп, ар бирөөнүн канчадан тиет экенин дагы билет. Бараткан адамдын санынан эле кандай берет, канчада барат, канчада келет, канчада тамак ичет, канчада отурат. Бул жактардын баарын 8ге тапшырып койсок болот да. Эсеп кысап. Таза эле 8 жакшыбы же 17 болгону түзгүрөк? Кайсынын сапаты күчтүүрөөк болот ушу контрол жагында? Контролдо, мисалы, контролго келгенде бардыгы бирдей. Могу 3 сандыгы тең бирдей да. Бирок жашоого келгенде үчөөнүн тең айырмачылыгы асман менен жердей да. Эмне үчүн дегенде 8дер бүт үйгө ташыйт,
ичкериге ташыйт, өзүнө ташыйт. Ал эми 17-сине келе турган болсок, бир аз мактанчактык бар, көйрөңдүк бар, сыртка чачыратуу бар. Анан өзүнүн турган эрткенинде хаотичный, мындай бир кызыктай нерселери бар да. Даана 8дей көрбөй каласың да. Алгысы келгени 8дей, материалдык дүйнөнү көргөнү 8дей, акчаны жакшы көргөнү ооба 8дей, бирок мактанчактык бар да. Ошо менен чачыратып койгон нерселери бар. Мени көрсүн деген. Мактанаарда келгенде эмне кылабыз? Чачабыз, өзүбүздү көрсөтөбүз. Ушул нерселер да. Ал эми тиги 26-сына келе турган болсо, 2 анан 6 бар болгон үчүн булар аябай сезимтал адамдар болот, анан жумшак болот. 8дердин жумшак болгонун көрбөйсүң, бирок 26-сында сизде ушул жумшактык энергия бар. Буларда творческий энергия бар, чыгармачылык бар, анан жалкоолук бар. Ушул нерселер бар да. Анан күмөн саноо 2 бар болгон үчүн обязательно күмөн саноо дагы бар. Өзүнүн жообун берерде минтип калчаңдап калганды бар да. Таза 8дер андай болбойт. Таза 8дер андай болбойт. Негизи 8дердин энергиясында жанында отура албайсың, ишсиз жүрө албайсың. 8 турган жерде баары иреттүү болуш керек, 8 бар жерде баары иштеп туруш керек. Ошондо гана биз жагабыз да, акча кармап өзүбүз иштеп турганыбыз жакшы да. Үйдө болобу, коомдо болобу, бардык жакта. Бирок үчөөнүн арыймасы жанагындай. 8 ушундай барбы? Мондай кылсам бул кандай болуп калат? Тигиндей болсом кандай болуп калат деп страховать ете беришеби ушулар? 26-да. Ошентет. Буларда алдын ала мындай нерсе бар да. Мен азыр могул жака барганда канчалык деңгээлде мага пайдалуу. Мен канча убакытымды коротом, канча акчамды сарптайм. Мага кереги жок, мага пайдасыз дейт. Биз башка сандарга келгенде пайдасыз эмес көңүлүнө карап коебуз, аке жакем экен деп коебуз, карым катнашыбызга карап коюп иш кыла беребиз да. Мисалы мындай да, көчөдө чоң очередте адамдар турат, тизилипчи. Бирок мен келдим, 8 келдим дагы, эмнеге турат, бул жерде эмне экен дейт. Эгер мага пайдалуу болсо, турушу мүмкүн. Саатты карап, эсептеп, канча кишиден кийин бул жетет экенин карап, баарын эсептеп турат. Эгер андай болбосо, турбайт деле. Биз агымга жараша ошол жактан пайда көрүп алабыз деп, кээ бирөөбүз калабыз, убактыбызды коротобуз, пайдасыз, чарчайбыз. Ушунда 8 жөндөн жөн убактысын коротпойт. Баардыгы эсеп кысабы менен сарам жолдо. Контроль. Анан 8дер лидер деп атпайбызбы, э? Лидерлик сапат бар. Лидерлик сапат. Бир лидер деп эсептейбиз да, 8. Негизи лидерлик сапатты бирге берип койсок, анда бул дагы туура эмес болуп калат. Бул сапаттар мындай болуп атпайбы? Лидерлик сапат ушунда 8дө көппү же 1дө көппү? Бир туу баса деп айтабыз. Мисалы туу баса же болбосо кийин калыптанып калган өнөр, жөндөм, шык дегендер бар да. Аны биз кийин ачабыз да. Бизде туу баса төрөлгөн программада сен турган турпатың менен ушундайсың. Мисалы кулк мүнөз деп атпайбызбы? Мүнөз өзгөрүлөт. Мүнөздү өзгөртсө болот. Характер жасасаң болот. Ал эми жанагы жөндөм же болбосо туу баса берилген нерселерди биз өзгөртө албайбыз да. Кудайдан берилген деп айтабыз да. Кудайдан берилген лидерлик бул бирлерге берилген. Могу кесип тандоого дагы сандарына, анан кийинки миссиясына да карайбыз. Мисалы консультацияга келгенде 9 болгондо бир барып алып эле спорт школага же болбосо спорттук немеге барып тапшырып калбайт да. Бул жерге келгенде миссиясына да карайбыз, анткени 33төн кийин энергия алмашкан учурда миссия кирет да. Миссиянын да өзгөчөлүктөрү болот да. Ошол бака азыркы тандап аткан кесип ошол кийинки учурга да туура келгендей кылып тандасак бул аябай жакшы да. Антпесе бүгүн кандай 1-2 курсту окуп коюп эле, андан көпчүлүгү жанагы мындай бүтүрүшөт. Окууга барышат, бирок кечкисин иштешет, кесибин башка жактан көрүп атышат да. Ошондой болбош үчүн, кызыгуу толук кандуу болуш үчүн кесипти туура тандашыбыз керек экен да. Эми 9дар боюнча ала турган болсок, буларды тактик деп бөлөбүз. Ал эми кесип тандоого келгенде, булар промоутер деп коет. Тактикалык иштер да. Спорт жана дене тарбия, аскердик жана коопсуздук, медицина жана хирургия, реаниматология, долбоорлорду башкаруу жана координация, продукттар менен кызматтарды илгерилетүү, долбоорлук башкаруу, инвент, социалдык иш жана коомдук ишмердик, театр жана кино, актер чеберчилиги, актерское искусство буларда дагы бар да. Актер чеберчилиги ушулар. Актер чеберчилиги барбы? Бар. Өтө көп актерлордо, кино актерлор аты чыккан. Абдан көп да. Эми саны 9дарга келгенде бул улуу руханий лидерлердин жана акылмандардын саны.
адамзаттын өнүгүүсүнө чоң салым кошуп, тарыхта из калтырган инсандар абдан көп. Адамдарга жардам берүүгө, дүйнөнү өзгөртүүгө, руханийлик дагы бул адамдарда өтө күчтүү да. Биз бир гана жетилерди, руханиятты биз жетиден гана көрбөйбүз. 9 дагы бар. Булардын дагы өзгөчөлүктөрү бар. 9-унда, 18-инде, анан 27-синде деп бөлүп атпайбы? Булардын 18-индегилер 9-дар өзүнүн идеясы жок болот. Негизи 9-дар өзүнүн идеясы болгондо бул аябай жакшы болот эле да. Өзүнүн идеясын ишке салып, өзүнүн жеке ишкерлик, автономный иши менен кылган аябай жакшы да. Булар көбүнесе бирөөнүн идеясын даңазалап, бирөөнүн идеясы менен девиз коюп алып чыркап жүрүшөт да. Өтө көп жана сетевой компанияларда жалаң 9-дар, миссия 9-дар. Акчаны ушул жактан табабыз, жоксо ошону жеңишибиз керек, ийгиликке жеткиришибиз керек. Бирок өзүнүн идеясы болгон бул аябай жакшы. 18-индегилер эсеп кысапка тагыраак келет. Калган учурда көбүнчө булар бооруккерликтен жапа чегишет да. Бооруккерлик абдан. Отуруп турган сайын бооруккер. Булардын кесибин тандасаң, волонтер болуп, ыктыярчы болуп, жер кесип кеткендер аябай көп. Ыктыярчылардан туулган күнүң канчасы деп сурап калсаң, 18 же 9 же 27 депчи, өзү билбейт кантип ушул немени тандап келип алганчы. Көпчүлүк учурда айы деп неме кыласың да. Ыктыярчы, мен депчи. Ошо анан эң мыкты хирургдар чыгат экен. Золотой скальпель деп берилет 9-дарда, хирург, медицинага келгенде. Анан реанимацияда иштешет. Реанимацияда иштегенде, пожарныйда иштегенде, МЧСте иштегенде булардын жандары жай алат да. Анан чек араларда жигиттер. Спорт жоокерлер да, воины света деп берип атпайбы? Эң мыкты генералдар ушул жакта. 9-дардан чыккан. Баягы неменин учурунда карасак, сандын энергиясына карасак. Урматтуу достор, кайрадан эле бизде интенсив курс башталып жатат. Интенсив курс 21 күндүк курс. 12-майда башталат. Катталуу жүрүп жатат. Номерлер, WhatsApp номерге кайрылсаңыздар болот. 700 01 01 81 номерине катталыңыз, звонок этиңиз, WhatsApp'тан жазыңыз. Жок аласыз. Эми курс боюнча, курс 21 күндүк курс, 9 тема, 9 сабак, жумасына 3 жолу болот. Эртең мененки саат 6-да, 1 саат, 1,5 саат, суроо жооптор болгон учурда 2 саатка чейин эфир сакталат. Эфир 1 ай сакталат. Убагында кирбей калгандар, көрбөй калгандар, сабакка катышпай калгандар кийин көрүп алса болот. Конспект дейт, тапшырмалар берилет. Эми бул курстан сиздер эмне ала аласыздар? 1-ден 9-га чейинки сандын призмасы менен, энергиясы менен кандай иштейт экенин билебиз. Бул биздин туулган күнүбүз, айыбыз, жылыбыз. Биздин миссиябыз эмне дейт? Биздин өздүк жылыбыз эмнени берип жатат? Өздүк жылда эмне жасашыбыз керек? Бул жерде кийимдин өңдөрү да берилет. Миссия толук кандуу берилет. Адамдын ой жүгүртүүсү, программасы, кесиби кандай? Бул курстан ала аласыздар. Курстун учурунда бир офлайн же бир онлайн жолугушу бар. Бул сөзсүз түрдө алыскы жактан чыккандарга онлайн видео ачып алып сүйлөшүлөт. Эми Бишкек шаарында тургандарга офлайн жолугушу, алдын ала такташып, убакыт саатын такташып алып, анан иш алып барабыз. Бардыгыңыздарды учурдан пайдаланып, курсту окуп, өзүн таанууда, айлана чөйрөсүн, жакындарын, же болбосо бизнести алып барам десе, же болбосо мамиле курам десе, же кесип тандайм десе, ушул курска катышып, толук кандуу өзүңүз үчүн пайдалуу билим алыңыз деп чакырат элем.